Мажор. Франкель. Ассаламу алейкум, ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мына Сокулуктагы кайнарын ээси Каныбек абабыздын короосуна келдим. Жана мажордон туулган эгиз эркек козуларды көрсөтүп коеюн. Астыраакка жылдырып алыңыздар. Мына пока дагы эле сүт эмип атат. Жаш коз кочкорлор, эгиздер. Мына экөө тең чоңоюп келатат. Буйруса мына көрүп атасыздар. Машалла. Эми айткым келгени, Франкель линия баары бир өзүнүкүн бербейт экен. Франкелдин балдарынан дагы моусу мажорго көбүрөөк окшошуп кетет, жеңиш байкадыңыз? Баштары. Аура. Мына франкельский типаждар неберелери. Анан баягы бул жерде Франкелдин генетикасы, андан жатып баягы күчтүү кочкордон жакшы бала туулбайт дегендерге мына Франкелдин баласы мажордагы кандай төл берип атканын көрүп коюңуздар. Анан экөөнү чоңойтуп аткан эгиз козуларды. Мисалы үчүн ушундай козулар туу берген койго да беш кетиш керек мына. Матка, булардын энеси Кораблевская линия. Жаш биринчи туут токту. Ушулар баягы жайда туулган эле, буюрса сүт эмип атат, бир аз сүттөн бөлүнөйүн деп калды. Экөөнү тең бирдей өстүрүп, эттүү чоңойтуп аткан энеси дагы өтө зоркой экен. Буйруса ушул Каныбек абанын короосунда Сокулукта. Ушул эки кочкор жазга иштейт буйруса мына. Жаздан баштап иштесе, кийинки жылы ушул убактарда уже экөөнөн продуктер түшүп баштайт. Машалла. Туулганда мына аппак болгон, бул да светлый болгон. Бирок бул дагы уже агарып кетти. Тетигин өзү болду. Мына көрдүңүздөр, көйрөгү розовый, айланасы аппак. Куйруктар да вообще сон. Эгиздер билесиздер, көбүнчө бири вообще слабый, бири күчтүү болуп кетет. Бирок бул бир аз күчтүүрөөк болсо дагы бул дагы калышпайт. Өзүнүкү бар. Экөө тең мощный. Ошого айтам да, кой дагы вообще катуу экен. Франкель дагы, мажор дагы, кыскасы келишкен да. Атасы мажор дагы, энеси дагы, өзүнүн генин өткөрүп аткан Франкель дагы.